ошондон бюджеттен бюджеттен өзү кармай турган жолдун айлап Жок, мындайда ачыгын айтсам, бул жерде иш жок. Негизи жок. Иштеген адам да жок, контролдо. Аз-аздан кылса болот эле. Жылына 100 метрден кылса дагы жылып кетет эле. Бирок андай иш жок да. Экинчиси, bir техниканы алып, ушул жерде айыл өкмөттөн баштап, девин начальнигине чейин кылса болот. Кыш болгондо быйыл Кудайга шүгүр эчтеке жок экен. Обычно бу жерде 2 метр, 3 метр кар жаайт, элдер өзүнүн күчү менен сүрөт. Айыл өкмөт, башка службалар вообще не интересно, не хочет знать, да? Ел өзүнүн кыйынчылыгын азыр барсаңыз көрөсүз. Жүрөт ошол тагы. Аз-аздан таш төккөндө да төгүлүп калат эле да. Бирок мына азыр сиз көрдүңүзмү? Трассада келетканда да bir 50-30 метрден чаң баскан жерлер турат. Мен 5 жылдан бери суранам. Кана дейм. Кат жазып берчи мага. Болуптур дейт, ушуну кылбайт да. Анан эми кичине жылыш үчүн баягы барыбыз аракет кылыш керек деп. Кылыш керек деп. Кылыш керек деп. Барыбыз аракет кылышыбыз керек да. Анан бир жолду Минтранстын балансына алды. Жол мындан кийин биз контроль кылабыз. Бул киши башында турду.